13 жаштагы Ханбике Мойдунова сөөк рагы, тактап айтканда саркома аттуу оор дартка чалдыгып, азыркы тапта Түркияда дарыланууда. Ага учурда атайын химиялык терапия жүргүзүлүп, сентябрдын аягы же октябрдын башында оор операция жасалганы турат. Бул үчүн 100 000 АКШ доллары керек. Ханбикенин оорусу быйыл июль айында белгилүү болгон. Алгач буту шишип баштаганда ата-энеси денесин оорутуп алды деп ойлошкон. Бирок шишик чоңоюп кеткенде дарыгерлерге кайрылышкан. Текшерүүдөн кийин кызга сөөк рагы деген диагноз коюлган. Дароо Түркияга жиберилип, учурда 4-чү химиялык дарылоодон өтүүдө. Дагы 3 жолу терапия жүргүзүлгөн соң ал оор операцияга даяр болот. Дарыгерлердин айтымында Ханбикеге өз убагында операция жасалса, айыгып кетишине 60-70% кепилдик бар. Мен кыргыз элиме кайрылайын дедим эле. Азыркы учурда кызым Мойдунова Ханбике жакын арада ушул операция болот эле. Операциясына каражатыбыз жетишпегендиктен ушул кыргыз элиме кайрылып атам. Кыргыз элим ушул кызымдын өмүрүнө өнөктөш болуп калыңыздарды суранабыз. Көп көрсөгө болот дегендей силерден жардам сурап кайрылып атабыз. Кыргыз элим, колуңардан келген жардамыңарды аябаңыздар. Аллахым менден кайтпаса Алладан кайтат.